Салам достор, бүгүн болсо мен Сеулдагы эң чоң центральный автобекетке келдим. Бул жакта 2 автобекет бар. Бирөөсү Күнгөйгө кетчү, бирөөсү Тескеге кетчү. Ал эми бул жактан мен кетчү автовокзал. Бул автовокзалдын ичи аябай чоң. Ичинде Шинсеге деген чоң соода борбору жайгашкан. Андан тышкары жердин астындагы соода саттык бөлүмү да жайгашкан. Биз болсок мына автовокзалдын ичине кирип баратабыз. Автовокзалдын ичине киргенде жакшылап байкасаңар болот. Эч кандай кагазга жазылган жарнамалар жок. Бардыгы электрондук түрдө көргөзүлүп турат. Тегерек четти карасаңар майда соода саттык бөлүмдөрү турат, тамак-аш, кофейнялар. Бул жакты карасаңар Шинсеге деп жана айта кеткен магазиндин ичине кирчү жол. Эми биз алдыны көздөй барып, билет алчу жака силер менен чогуу баралы. Бул жака барсак, билет сатылчу жер бар. Мен биринчи билетти алып коюп, анан силер менен чогуу бул жактагы өзгөчөлүктөрдү, кызыктуу нерселерин силерге көргөзүп берейин. Мынакей жакшылап карасаңар, чынында бул автовокзал сыяктуу көрүнбөйт, аэропорт сыяктуу болуп көрүнөт. Чынында аябай чоң, бардык нерселер мындай жаңы заманбап түрдө караганда эле чет өлкөдө жүргөнүң өзүңө сезилет. Мынакей билеттер мындай автоматта сатылат. Барып өзүң картаңды салып, бул жерден да алсаң болот. Мына Кореяда кассирлердин орду азайып атат. Анан телефондон дагы алсаңар болот. Анан илгеркиче кассадан алсаңар дагы болот. Мен бул жерден кассадан алайын, бош экен. Өткөндө айта кеткен VIP автобусуна билет алдым. Билеттин баасын азыр силерге көргөзүп берем. 342 километрге 44.400 вон болду. Кыргызстандын акчасы менен 3000 сом болот. 3,5 саатта жетебиз. Биякта автобустун жолу өзүнчө болгондуктан пландык убакыт менен жетип барабыз. Мынакей карасаңар, бардык нерселер электрондук көргөзмөдө. Жакшылап байкасаңар, бул автовокзалдын ичине ар ким өзүнүн каалаган ашканасын же болбосо дүкөнүн коюп алган эмес, бардыгын бир стилде салып, анан арендаторлорго арендага берет. Арендаторлор өзүнүн тамак-аштарын же кофейняларын же магазиндерин иштетишет. Ошондуктан бир стилде жакшы көрүнөт. Бул жака баратканда элдер сейилдеп отурчу отургучтар, дагы ар жака барсак, бул жакта элдер автобусун күтүп аткан кези. Ар бир платформанын алдында ушундай отургучтар бар, отуруп өзүнүн автобусун күтөт. Мына бул жерде саат, анан автобустун графиги көргөзүлүш керек болчу, бирок автобус кетпегендиктен жөн гана саат менен кооз дизайндагы сүрөттөр чыгып турат экен. Азыр мен кетчү платформаны көргөзүп берем силерге. Мен 5-чи платформадан кетем, саат 19:00 кетем. Мынакей бүгүнкү автобустун бул жакта графиктери жазылып турат. Мен кетчү автобусум 19:00. Ушунча чоң жана аябай ыңгайлуу келген автобекет. Бул жактан убакыт бат эле өтүп кетет. Эртең менен кирсең, кечкедери кеч кандай болгонун өзүң да байкабай калышың мүмкүн. Мынакей биринчи этаж жалаң, сол тарабы тамак, оң тарабында автобус кетчү платформалар, стөлдөр, элдер отуруп өзүнүн автобустарын күтүп аткан кездер. Анан ар бир жерлерде тамак-аштар, ичимдиктер сатылып турат. Азыр бул жакты карасаңар, ар бир ашкананын алдында электрондук түрдө менюлар, кандай тамактар, баасы кандай экен жазылып турат. Бул жактан карап, жакса, баасы туура келсе, ичине кирип жесеңер болот. Ушул жагы дагы аябай ыңгайлуу. Ыңгайлуулугу боюнча Корея алдыңкы орундарда турат го деп ойлойм. Бул менин жеке көз карашым. Башка өлкөлөрдө кандай экенин билбейм. Бул жакта жашап атып байкаганым, каяка барсаң дагы автобустар бат-баттан, үйдөн отуруп деле билеттерди алып барып түшүп кетсең болот. Документтер да, керектүү документтерге барсаң, ал дагы бат-баттан бүтүрүп берет. Банктарга барсаң дагы очередь номер менен турат, бат-баттан очередиң эч ким түртүшпөйт, тыгылышпайт, номериңди аласың, күтөсүң, киресиң. Больницаларда да ошондой, ошол жагы менен Корея өтө ыңгайлуу деп айтсам болот.
Мынакей биз жанагы чоң сода борбордун алдына келип калыптырбыз. Бул сода борбордун ичинде жалаң кымбат оокаттар сатылат. Люксовый кийимдер, люксовый сумкалар, буюмдар, анан орто баадагы жанагы Adidas, Nike деген сыяктуулар дагы сатылат. Орто баадагы мындай бренд кийимдери деп айтсам болот. Жок, бул жагыраак кымбат десеңер, жердин астында подвалда сумдун жанындагы Бишкектеги подземка барго, ошондой сода сатык бөлүмү бар. Ал жакта баасы бардык жарандарга ыңгайлуу. Дүкөндөргө көп токтолбостон бул видеодо мен автобекетти гана көргөзөйүн. Кимдерге дүкөн же болбосо жердин астындагы подземкадагы сода сатык бөлүмү кызык болсо, комментарийге сөзсүз жазгыла. Мен болсо өзүнчө видео тартып кирем. Азыр мен экинчи этажга көтөрүлүп баратам. Экинчи этаждан биринчи этаждын көрүнүшүн силерге тартып көргөзөм. Экинчи этажда жалаң тамак аш бөлүмү жайгашкан, ресторан, кафе, кофейнялар. Дагы бул жактан айта кетмекчи, Сеул шаары, айрыкча Каннам району бул өзүнчө мамлекет сыяктуу болуп көрүнөт. Кореянын башка шаарларына салыштырмалуу өзгөчөлөнүп турат. Бат-баттан жаңыланып, бат-баттан өзгөрүп, бияктагы элдер дагы стилдери башкача, кийимдери башкача, анан жүрүш-туруш, кыял мүнөздөрү дагы башкача келет чынында. Мынакей мен экинчи этажга келдим. Азыр силерге экинчи этаждан биринчи этаждын көрүнүшүн көргөзүп берем. Мынакей аябай чоң, узун, кенен, үстүнөн караганда башкача көрүнөт. Бардык жагы жалтырап турат. Чынында эле аэропорт сыяктуу болуп көрүнөт. Менин автобуска отуруп кетчү убактым келди. Бул жакта автобустар бир кишиби, эки кишиби өзүнүн пландык убактысында жүрүп кете берет. Эки кишини экинчи автобуска калтырып, же автобус толгончо күтпөйт. Бир жолу мен ушундай узун жолдукта 350-360 километр жолдукта жалгыз кеткеним эсимде. Айдоочу анан мен гана кеткем. Аябай кызыктай болосуң, автобуста аябай чоң, каңгырап чоң болуп, жалгыз отуруп барасаң бир кызыктай эле болосуң. Азыр бул жакты карасаңар, эки айдоочунун өзүнүн кийимдери бар. Бул кийимдерди болсо автобустун фирмасы бекер берет. Азыр болсо мына мен убактым келип жетти. Мен менен чогулгонго чоң рахмат. Барыңыздар аман эсен болгула. Эмки көрүшкөнчө.